Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы телефондо KineMaster приложениясы менен миллионер викторинасын жасоо боюнча болмокчу. Миллионер викторинасын жасоо үчүн биринчи кезекте керектелүүчү заставка, шаблон, музыкаларды интернеттен көчүрүп алышыбыз керек. Мен ошол керектелүүчү шаблондорду ссылкасын видеонун описаниясына жазып коемун. Сиздер ошол видеонун описаниясында ссылка аркылуу өзүңүздөргө жүктөп алып колдонсоңуздар болот. Викторинаны түзүү үчүн телефонго KineMaster приложениясын орноткондон кийин ошол приложенияны ишке киргизебиз. Приложенияны ишке киргизгенде бизден төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Жүктөлгөнчө бир аз күтүп турабыз. Эгерде реклама чыга турган болсо, бул жерден рекламаны жаап коебуз басып. Бизден ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз ортодо турган ушул плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканыбызда экрандын параметрлери чыгат. Бул жерден 16га 9 параметрин тандайбыз. Тандаганыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул телефондо сакталган файлдар, башкача айтканда папка боюнча сакталган. Мен керектелүүчү шаблондорду, заставкаларды викторина деген папканын ичине сактап койгонмун. Ушул жерден биз викторина папкасын басабыз. Басканыбызда бул жакта керектелүүчү шаблондор чыкты. Биринчи кезекте заставканы коюу үчүн ушул заставканы тандайбыз. Заставканы тандаганыбызда бул жака коюлду. Андан кийин бул жерден биз галочканы басып коебуз. Басканыбызда шаблон коюлду. Ал эми бул кызыл сызык ушул видеонун кайсы бөлүгүндө турганын көрсөтөт. Биз ушул кызыл сызыкты видеонун баш жагына алып барып коебуз. Андан кийин суроо жаза турган шаблонду коюу үчүн кайра биз бул жактан слой деген баскычты басабыз. Бул жерден мультимедиа деген баскычты басабыз. Бул жактан кайра викторина папкасын ачып, бул жерден ушул суроо жаза турган шаблонду коебуз. Койгондон кийин биз бул шаблонду чоңойтуп, кичирейтип алсак болот. Чоңойтуп, кичирейтүү үчүн ушул баскычты манжабыз менен басып туруп, тартып чоңойтобуз. Чоңойду. Андан кийин экранын төмөн жагына тартып коебуз. Ушуну кармап туруп төмөн жакка тарттык. Тарткандан кийин бул азыр бир аз сол тарапка жылып кетти. Ушундай кылып койдук. Койгондон кийин эми биз бул шаблонду видеонун акырына чейин тартып коебуз. Ал үчүн ушул жерди манжабыз менен басып туруп тартабыз. Видеонун акырына чейин тарттык. Ушул сызык видеонун акырына келиш керек. Бул жака кетип калбаш керек. Андан кийин бул жерден галочканы басабыз. Биздин шаблон коюлду. Эми бул жерге биз таймерди коюшубуз керек. Таймерди видеонун 20-секундасына коебуз. Ал үчүн ушул кызыл сызыкты видеонун 20-секундасына жылдырып алып барабыз. Мына 20-секундага алып келип койдук. Ушундай кылып алып келип койдук. Койгондон кийин биз кийинки кое турган шаблонубуз ушул кызыл сызыктан кийин коюлат. Демек, 20-секунданы белгилегенден кийин кайра слой баскычын басабыз. Бул жерден мультимедиа дегенди биринчини басабыз. Кайра викторина папкасын ачып, биз ушул таймерди алып барып коюшубуз керек. Таймерди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жака коюлду. Бул таймердин узундугуну өзгөртпөйбүз. Эми бул хромакей болгондуктан таймердин арт жагы жашыл фон болуп турат. Ошол жашыл фонду жок кылуу үчүн бул жактан световой ключ дегенди басабыз. Андан кийин бул жактан включить деген бассак, биздин таймердин жашыл фону алынып салынды. Эми бул таймерди чоңойтуп кичирейтүү үчүн биз бул жактан ушул жолчону манжабыз менен басабыз. Бассак, четинде сары рамка жок болуп кетти. Кайра манжабыз менен бассак, сары болуп, бул жакта шаблондун четинде рамка чыгып калат.
Биз бул жерден басып туруп кичирейтебиз. Анан экрандын оң тарабына тартып алып барып коебуз. Тоскоолдук жаратпай турган жерге бул жерден галочканы басып коебуз. Эми кызыл сызыктуу видеонун баш жагына алып барабыз. Баш жагына алып баргандан кийин кайра эми бул шаблонго музыка коюу үчүн аудио дегенди басабыз. Аудио дегенди басканыбызда биздин телефондо сакталган бардык аудио файлдар чыгат. Мен бул жакка ушул викторинага керектелүүчү аудио файлдарды жүктөп койгонмун. Ушул аудио файлдардын арасынан издеп табабыз. Мисалы миллионер 1, миллионер 2, миллионер 3 деп сактап койгонмун. Ошол файлдарды бул жактан табабыз. Мына бул жерде миллионер 1, миллионер 2, миллионер 3 деп. Бул жерден миллионер 1 деген музыканы тандайбыз. Бул жерден плюс белгини басабыз. Бул жака биздин аудио файл коюлду. Бул видеонун акырына барабыз. Акырына барсак, мына бул жерде аудио файл видеодон узунураак болуп калыптыр. Демек, ушул аудио файлдын ашыкча бөлүгүн кесип салуу керек. Ал үчүн бул жерден койгондон кийин галочканы басабыз. Галочканы бастык. Эми бул жерден ашыкча бөлүгүн кесип салуу үчүн кайра ушул аудио файл турган жолчону манжабыз менен бассак, сары болуп белгиленет. Бул жерден биз обрезать дегенди табабыз. Ал үчүн төмөн жакка түшсөк, обрезать, разделить деген бар. Ошону тандайбыз. Бул жерден биз экинчиде турган обрезать справа от точки дегенди басып коебуз. Бассак, мына ашыкча бөлүгү кесилди. Эми бул жактан галочканы басып коебуз. Эми кийинки музыканы ушул шаблондун баш жагына коебуз. Ал үчүн кайра башына барабыз. Бул жерден биз аудио дегенди басабыз. Бул жактан миллионер 2 деген аудио файлды издеп табабыз. Мына таптык. Бул жерден миллионер 2 дегенди тандайбыз. Бул жерден плюс белгини басабыз. Бул аудио файлдын узундугуну өзгөртпөйбүз. Ушул ойдон калат. Бул жактан галочканы басабыз. Эми ушундай кылып шаблонду даярдап алдык. Бул шаблонду ар бир суроо түзгөндө колдонобуз. Шаблонду даярдап алгандан кийин бул жактан биз сактоо үчүн экспорт дегенди басабыз. Экспорт дегенди бассак, бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерде ушул видеонун сапаты көрсөтүлүп турат. Бул жерде 1080p болгондо бул жакта көлөмү 44 мегабайт болот. Биз бул жактан сапатыны жылдырып өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн ушундай кылып жылдырсак, мисалы 480p'ны тандаганыбызда 8 мегабайт болот экен. Бул жерден экспортировать деген баскычты басабыз. Экспортировать деген баскычты баскандан кийин бул жерден пропустить дегенди басып коебуз. Биздин шаблон сакталып атат. Ушул жолчо кызыл болуп толгонго чейин күтүп турабыз. Бул шаблон кайсы жерге сакталат? Телефондун памятында KineMaster деген папканын ичинде, экспорт деген папканын ичине сакталат. Азыр бул сакталсын. Мына биздин файл сакталды. Эгерде реклама чыга турган болсо, бул жерде ушул стрелканы басып рекламаны жаап коебуз. Кайра X-ти басабыз. Мына биздин файл сакталды. Эми кийинки экинчи сабагыбыз ушул шаблонго суроолорду жазуу боюнча болмокчу. Аны экинчи сабакта көрсөтөбүз.